Жаздын келиши менен кооптуу процесстер активдешип, өлкөдө жер көчкү, суу ташкындоо, сел жүр сыяктуу коркунуч пайда болот. Айтсак, ушул жылдын 24-26 март күндөрү эле өлкө боюнча 16 суу каптоо катталган. Анын ичинен бирөөсү сел болуп эсептелет. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги суу каптоолордун негизги себептерин жаздын келиши менен ички арыктарды тазаланбагандыгына байланыштырат. Буга министрлик 24 март күнү Каракулжа районундагы Алайкуу айылындагы болгон суу каптоону, мындан сырткары Чүй облусунун Сусамыр өрөөнүндөгү жана Чүй районундагы болгон суу каптоолорду мисал кылды. Министрлик бүгүнкү күндө жерлерде 2 комиссия тактоо иштерин жүргүзүп жатканын айтышты. Буга чейин катталган суу ташкындары олуттуу зыян келтирген эмес. Суу каптоолордун себептери бизге берген маалыматка ылайык бул ички арыктардын жаз келиши менен тазаланбагандыгы болуп атат. Бир мисал мынакей Каракулжа районунун Алайкуу айылындагы 24 март күнү катталган суу каптоо себеби ушудан болуп чыкты. Тоодогу карлардын эришинен суулар ички чарбалык арыктарга батпай жолду каптаган. Тилекке жараша турак үйлөрдү каптаган эмес, ички чарбалык жолдорду каптаган. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жерлерде алдын алуу иштерин өз убагында жүргүзүүгө чакырат. Ошол эле учурда министрлик жер көчкү, суу ташкыны жана сел сыяктуу жаратылыш кырсыктарын алдын алуу максатында изилдөө иштери жүргүзүлүп, ал эми алдын алуу боюнча 30 даана техника жерлерде иштеп жатканын билдирди. Андыктан министрлик жергиликтүү бийликти дагы активдүү болууга үндөйт. Алдын алуу иш-чаралары боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өз багыты боюнча дагы изилдөө иштерин жүргүзүп, алдын алуу иштерин жүргүзүп, мынакей алдын алуу иштеринде дагы биздин учурда 30 дана техникабыз, экскаватор, бульдозер, самосвал техникалары жерлерде иштеп атат. Ошондой эле жергиликтүү бийлик дагы өзүнүн күч каражаттары менен ошол эле алдын алуу иштерин активдүү катышса. Ал эми Кыргыз гидромет борбору шашылыш билдирүү таратып, жакын күндөрү өлкө аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскертүүдө. Маалыматка ылайык 28-29 март күндөрү Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болуп, Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ош, Жалал абад, Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда жаан жаап, карга айланышы жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болушу күтүлүүдө. Кыргыз гидромет бүгүн шашылыш билдирүүнү узартты. Жаңы шашылыш билдирүү чыгардык. 25-жылдын 28 мартында жана 29 мартында түнкүсүн Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы сакталып турат. Мезгил менен жаан жаашы Чүй, Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ош, Жалал абад, Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда жаан карга айланышы, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Айрым жерлерде туман түшүү күтүлөт. Тоолуу райондордо жолдор тоңгоокча тайгак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден ысык көл экваториясында 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Өлкөдө аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу бүгүн кечке чейин Ош, Сарыташ, Эркештам унаа жолунун 212-222 чакырымдар аралыгындагы жол жакшы көрүнбөй, катуу бороондон улам аталган унаа жолу убактылуу жабылды. Мындан сырткары Бишкек, Нарын, Торугарт унаа жолунун 500-544 чакырымдар аралыгында да катуу бороон болуп, анын кесепетинен айрым оор жүк ташуучу унаалардын бош чиркегиштери оодарылып, каттам үчүн кыйынчылык жараткан. Ал эми транспорт министрлиги жеринде жолчулар карларды тазалап, тайгакка каршы инерттик материалдарды себип жатканын кабарлады. Азыр ал жакта кээ бир жана фура деп коебуз, чоң грузовой автомашиналар бар эмес, ошолордун порожний кетип аткан, то есть пустой кетип аткан кээ бир автомашиналардын прицептерин оодарып салып атат. Ушунчалык шамалдын катуулугу болуп атат ал жакта. Биздин ал жактагы иштеп аткан жолчулар жолду ошо кар үйлөп, жолго үйүп салган жерлерди тазалап, өздөрүнүн функционалдык жумуштарын аткарып жатат. Мындан улам транспорт жана коммуникациялар министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги жаз келип күн жылганына байланыштуу тоолордогу карлар эрип, кар көчкү түшүү коркунучу бар экенин эскертип, алыс жолго сапар алган айдоочуларды аба ырайынын шартын эске алып чыгууга жана жол эрежесин так сактоого чакырат. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.